Кытайдагы эң чоң Binance рынок бар. Криптовалюта боюнча. Булар иштешет, баягы трейдинг балдар иштешет. Булар ошо акчаны базар түшкөндө алышып, кайра биткоинди көтөрүлгөндө сатышат да. Эми иштесек болобу дейт. Буга мамлекет түрдө ар бир мамлекет өзүнүн криптовалюта менин акчам деп кабыл ала элек. Али бери күмөн маселе, өтө күчтүү күмөн, көп алымдарыбыз болбойт дейт. Өзүң мамлекетиңе бир өнөр кылып, баягы өгүздөй күчүң бар, жешиң өгүздөй, мына мамлекетиңе, өзүңө, элиңе, журтуңа пайда тие турган, анан өзүңө дагы акча алып келе турган кесип кылсаң, бул өтө пайдалуу сага. Трейдингден компьютерде отурасың ушул жерде, бул шарият жактан дагы өтө күмөндүү, чоң күнөө өзүңө дагы. Анан кол бутуң иштеп турат, бул туура эмес. Мен жеңил түшүндүрүп атам, бирок бул туура эмес. Трейдингчилер ойлонгула бул маселени. Криптовалюта кылып атканда өзүнүн наличка нак колуна кармап турган акчасын деп асмандагы акчаларга сарптап аткандар ойлонгула. Биткоин Binance'га мисалы үчүн 10 адам акча салса, 9-у жеңилет, урматтуу мекендешим. Бирөөсү эле утат. Муну трейдингчилер өздөрү да жакшы билет. Бул рынокты түшүнөбүз биз дагы.